Assalamu alaikum kızlar. Бүгүнкү түз эфир бир личкага келген каттын негизинде болуп өтмөкчү. Бүгүнкү эфир бул мага личный сообщенияларга, мындайча айтканда директке бир кыз кат жөнөттүр. Эми бир кыз десем, мындай кыздар көп эле болот. Анан ойлонуп көрсөм, бул маселе менен көпчүлүк мисал үчүн айым кишилер уялат да чыкканданчы бул маселе мененчи. Эми мен 40-тан ашып калдым, андыктан эми бул уяла турган нерсе болуш керек, ооба, бирок баары бир деле айтып чыккым келди. Каттын маңызы өтө мени мындай, кандай десем, маанайымды түшүрдү деп койсок болот. Канчалык биздин көпчүлүк кыздарыбыз, жаш кыздарыбыз мындай өзүнүн баалашпайт деген ой келди да. Аябай мен мындай капа болдум агачы. Андыктан бүгүнкү эфир бул төшөк маселеси. Кыздар, каттын маңызын айтып кетейин. Мазмуну мындай болчу. Эркек менен жолуккандан кийин, канча жолугушуудан кийин, мисалы үчүн эркек менен жатса болот деген кат келди да. Мындай каттар көп эле келип турат негизи. Анан эми уялып элдер чыкпайт. Мен деле уялып чыкчу эмесмин бул суроо менен. Бирок бул суроо өтө маанилүү мындай маанилүү суроолордун бири деп эсептедим. Мен айтып кеткеним, азыркы учурда эми кыздар көп, балдар көп. Бардык жерде демократия, андан тышкары мындай эркин жашоо башталды. Эми бул жерден айтып кеткеним, көпчүлүк айымдарда өзүңөр барктабасаңар, силерди деле эч ким барктабайт деп айтып кетчүмүн да. Мисалы үчүн баягы суроону берген кыз деле, мен ал кызды деле жаман деп айтпайм, жаман көрбөйм. Анткени мен эч убакта эч кимди мындай, кандай десем, жаман көргөнгө акым жок да. Бирок бул жерден башка дагы айымдарга сабак болчудай сөз айткым келди да. Эркектер бул жашоого кандай болуп жаралат? Алар мындай айымды көргөндө, айым менен таанышканда эле ал айымды сүйүп калбайт да, ошону түшүнгүлө да кыздар. Мисалы үчүн эркек менен жолукканда эркектер айымды сөзсүз түрдө жашнакайлыгын көрүп, келбетин карап, сулуулугуна суктанып, мисалы үчүн эркектер сүйүп кала бербейт да. Эркектер айымдар менен эмне үчүн жолугат? Эң биринчи эркектердин максаты бул айымдар менен эми ал айымды мисалы үчүн төшөккө алып келүү. Бул эң негизги эркектин максаты. Эми Алла таалам эркектин табиятын ошондой кылып жаратып коюптур да. Бирок биз буну жөн гана түшүнүп коюшубуз керек да. Силер канчалык өзүңөрдү баалап, канчалык өзүңөрдү мисалы үчүн аясаңар, силер эч убакта мындай ишке барбайсыңар да. Анан жанагындай суроолорду дагы мындай ойлонуп бересиңер да. Мен эркек менен мисалы үчүн канча жолугушуудан кийин мисалы үчүн ошондой мамилеге түшсөм болот деген суроо. Мен айтып кеткеним, эркек деген өзүнүн мисалы үчүн максатына жетиш үчүн бардык нерсени айтат да. Бардык жактан жакшы сөз айтат, жагымдуу сөздөрдү айтат, жакшы мамиле жасайт. Керкилер эми көпчүлүгү алдайт. Анан кийин баягы өзүн баалабаган айым, мен айтып кеткен үч бурчтуктагы айым, ал ошол өзүн баалабагандыгынан баягы жакшы сөздөрдү угуп, жүрөгү эзилип, анан ишенчекте келет эмеспи айымдар. Анан баягы ишке барат дагы, анан ойлойт экен да, бул иштин негизинде мен бактылуу үй бүлө түзүп кетем депчи. Бирок силер кыздар өтө чоң жаңылышасыңар. Анткени эркек өзүнүн ишин жасайт дагы, эч кандай силерге мисалы үчүн силер үй бүлө күтпөйсүңөр да. Бул жерден мындай бекем үй бүлө күтөм деп ойлой бербегиле да. Анткени ал өзүнүн максатына жетти дагы болду. Эркек качан гана айымды мисалы үчүн барктап, сыйлап, жакшы көрүп баштайт. Качан гана ал айымдын ички дүйнөсүн мындай түшүнүп,
жалаң мындай ички дүйнөсүн түшүнүп, анын ой жүгүртүүсүнө, анын акылына, айымдын мисалы үчүн мээримдүүлүгүнө көңүл бурат. Андан тышкары анын аң сезимине, андан тышкары дагы толтура көп сулуулуктан башка нерселерине көңүл бурат да. Качан гана ушул сапаттар менен, жанагындай аялдык сапаттар менен силер мисалы үчүн жагымдуу болсоңор, ошондо гана силерге эркек жанагындай чыныгы, бекем үй бүлө түзүүгө мисалы үчүн даяр болот да силер мененчи. Анан силер баягы 5 жолугушуудан кийин, 10 жолугушуудан кийин же биринчи эле жолугушууда баягындай эркектер менен жатып алсаңар, силер эң биринчиден өзүңөрдүн эле баркыңарды кетиресиңер да. Ал эркек бул жерде күнөөлүү болбойт. Ал эркек жөн гана өзүнүн максатына жетти болот да, болду. Анан силер өзүңөрдүн баягы мындай балалуугаңарды кетиресиңер да. Бул эркектин табияты деп койсок болот. Болду. Бул жерден эч кимди күнөөлүү дагы кереги жок да, күнөөлүштүн дагычы. Анан биздин каттачылыгыбыз эмнеден? Биздин каттачылыгыбыз биздин өзүбүздүн балуулугубузду кетиргенден да. Балуулук каяктан пайда болот? Биз ар кимден жанагындай жакшы сөздү күтө бергенден да каттап пайда болот да. Мисалы үчүн силер ошол жакшы сөздү укпай койсоңор деле, силердин жашооңор өтө берет да. Мисалы үчүн ал жакшы сөздү угуш үчүн сөзсүз түрдө силер өзүңөрдүн баркыңарды кетире берген деле болбойт да. Анан айым киши дагы ойлой берет экен да, мен күйөөгө чыксам эле мен бактылуу болуп кетем депчи. Эркек деген мисалы үчүн аялды мисалы үчүн мындай аял кылып алам дегенде ал деле жакшы ойлор менен алат да. Мен бул айымды багам, мен балалуу болом, жакшы үй бүлө мисалы үчүн тургузабыз экөөбүз, сонун жашайбыз деген ниеттер менен үй бүлө түзөт да. Айым болсо мен ошол күйөөгө тийсем, күйөөм мени бактылуу кылат деп ойлойт экен да. Бирок мен дайыма айтам да өзүмдүн кыздарымачы, силердин ичиңерде баягы бактылуулуктун даны жок болсо, баягы мындай айнектеп турган горшок гүлдүн ичинде деле мисалы үчүн урук жок болсо, бактылуулуктун уругу жок болсо, мисалы үчүн эч кандай урук жок болсо, ал жака канча гана силер суу куя бербесеңер, канча гана топурак сала бербесеңер, ал жактан эчтеке өсүп чыкпайт да. Анан баягы эркек силерди дагы мисалы үчүн канчалык сүйбөсүн, канчалык силерге жакшы сөз айтпасын, силердин ичиңерде жөн гана бактылуулук, өзүңөрдү баалуу баалаган сезимдериңер жок болсо, ал эркек деле мисалы үчүн силерди бактылуу кыла албайт да эч убактачы. Ошон үчүн күйөөгө деген бактылуу болуп тийиш керек да. Анан күйөө мени бактылуу кылат деп тийбегиле да. Силерде бактылуулук жок болсо, сизди эч качан эч ким мисалы үчүн бактылуу кыла албайт. Анан мен жатып алгандан кийин, анан кийин жакшы үй бүлө куруп кетем, бекем үй бүлө курам деп ойлобогула кыздар. Бул эң чоң жаңылышасыңар бул жерден. Анткени бул жерден силер баркыңарды кетирип алганда мындай мен эми эч кимге керегиңер жок болуп калат деп айтпайм. Бирок именно ошол адамга уже мындай ал максатына жетип алгандан кийин, силерди ар тараптан билип алгандан кийин, силерди мындай уже даамыңарды татып алгандан кийин, ал адамга деле силер кызыксыз болуп каласыңар да. Мисалы үчүн бул жөн гана эми бардыгы түшүнө турган эле сөз деп түшүнөм, бирок айтып коюш керек деп дагы ойлонуп калдым да. Анан кандай десем, үй бүлө курганда бардыгы төшөктөн баштала бербейт. Ооба, кумар гормондору ойнойт, мисалы үчүн ар бир адамдын, эркектин деле, аялдын деле мисалы үчүн ичинде баягы кумардын гормондору, баягы адреналин, окситоцин бардыгы аябай ойнойт да. Бирок ошол жерден эң негизгиси бизге Алла Таала маң сезим берген да, мээ берген. Ошон үчүн биз баягы кумардын артынан мындай жаныбарларча мисалы үчүн иш кылбай, ойлонуп иш кылышыбыз керек да. Ар бир адам дайыма өзүн токтотконго милдеттүү. Ар бир адам өзүн өзү токтото алат да. Ошон үчүн айымдар
өзүңөрдү барктагыла, анан баягындай жолугушууларды эсептебей эле койгула да. Бул просто бесполезный нерсе да. Силер эркекке өзүңөрдүн сулуулугуңар менен же болбосо өзүңөрдүн мисалы үчүн боюңар менен, фигураңар менен жагасыңар, ооба, сөзсүз түрдө. Бирок аны карап эркек эч убакта үйлөнбөйт да. Чыныгы жакшы үй бүлө курам деген эркек аны ошол эле сапаттарды карап үйлөнбөйт. Мен айтып кеткендей, эркек силердин ичиңердеги баягы аялдык сыпаттарыңарды карайт, андан тышкары аң сезимиңерди, акылыңарды, мээримдүүлүгүңөрдү, силердин мисалы үчүн адамдарга болгон мамилеңерге көз салат, андан тышкары негизи эле ой жүгүртүүңөргө дагы көп көз салат да. Андыктан бар дайыма эле өзүңөрдүн келбетиңерге карай бербей дагы башка жактарды да өнүктүргөнгө аракет кылыңыздар. Анан эркек менен жолукканда дагы биздин кыздар ойлойт экен да, аны деген мисалы үчүн аябай күчтүү экен, булчуңдары чоң экен, анан Брэд Питтке окшош экен, же болбосо дагы бирөөгө окшоштуруп, ошол эркектин деле келбетин аябай мындай жагымдуу кылып көрөт экен да. Бирок эркекти караганда деле анын сыртын карабагыла да кыздар. Ал жөн эле мындай конфеттин деле оберткасы болот го, фантиги, ошол сыяктуу да. 5-10 жылдан кийин же болбосо карыганда бул фантик деле өзүнөн өзү жок болот. Андыктан ар бир эркектин деле ичинде баягындай сезимдер бар, баягындай акылдуулук бар, баягындай адамдарга болгон мамиле бар. Ошол жактарында карагыла. Үй бүлөлүк мисалы үчүн баалуулукту эркек кандай карайт, өзүнүн жолун, максатын канчалык деңгээлде максатына жетүүсү күчтүү болуп иштейт ичинде, мисалы үчүн канчалык деңгээлде ал максатына уже жетти, же болбосо мисалы үчүн аң сезим жактан дагы канчалык өнүккөн, жана башка нерселерге дагы, сыртынан келбетинен башка нерселерге дагы көңүл буруп, мындай көз салганга аракет кылгыла. Сырткы келбетти карай бербегиле да. Анан машинасын, же болбосо акчасын, же болбосо кийингенин, сонун кийинип алыптыр, ушундай кийинип жүрөт деп. Мен айтып кетерим, адамдар бири-бири менен жолукканда, аял киши, булар орусча айтканда биринчи жолугушууда дайыма лицемер болушат да, экөө теңчи. Анткени экөө тең өзүнүн жаман жактарын жашырып жапканга аракет кылат дагы, өзүнүн эң жакшы жактарын гана көрсөткөнгө аракет кылат. Анан ал жакшы жактар жок болсо дагы аны бар кылып көрсөтөт да. Ошон үчүн мындай дайыма эле ишене бербегиле да. Бул мага сонун мамиле кылат турбайбы? Мен дайыма ушинтип колуна көтөрүп жүрөт турбайбы? Мага дайыма ушундай жылуу сөз сүйлөйт турбайбы деген ойлор силерге келе берсе, буларга мындай ой жүгүрткүлө да. Ошол туурабы же туура эмеспи депчи. Бирок ойлонуп көрсөңөр, мисалы үчүн бардык эле үй бүлөлөр 5 жылдан кийин мисалы үчүн баягы биринчи жолу жолугушуп, кол кармашып жүргөн учурлардай болуп жашай бербейт да. Анткени үй бүлө дагы аялдын да эркектин да келбетинен, же болбосо акча менен, же болбосо башка нерселер менен мындай нельзя этим взвесить да. Мындайча айтканда, үй бүлөлүк бактылуулук жана негизи эле бакыт бул башка дагы көп сапаттардан түзүлөт да. Ошон үчүн эң биринчиден эркектен деле сурасаңар жакшы да. Сенин жашооңдогу максатың кандай? Мисалы үчүн адамдарга болгон мамилең кандай? Аялдарга кандай көз караштасың? Же болбосо ошол эле мисалы үчүн юридикалык жактан деле зордук зомбулукка кандай карайсың деп баягындай туура суроолорду деле берип көрсөңөр, баягы жооптордон ал лицемер болсо деле, мисалы үчүн ал жоопторунан, көз карашынан, анын турум жүрүмүнөн деле, отуруп силер менен сүйлөшкөнүнөн деле мисалы үчүн көп жооп аласыңар да. Анткени адам деген сүйлөшкөндө дагы өз оозу менен калп айтып атса деле баягы денеси менен чындыкты баары бир деле көрсөтүп коет да. Ошон үчүн мындай аябай внимательный болгула да жашооңоргочу, адамдарга, жакындарыңарга, эң негизгиси өзүңөргө. Кыздар, мен силерге эң негизгиси ушул сонун 12 айдын биринде келе турган айдын алдында
бактылуулук каалайм. Баарыңардын келе жаткан орозо майрамыңар менен мен үчүн бул майрам. Силер дагы ушундай кылып кабыл аласыңар деп ишенем. Баарыңар бактылуу болгула, эң негизгиси акылдуу болгула, аң сезимиңерге көп көңүл буруп, эч кимге алданбай, өзүңөрдүн баркыңарды кетирбей, аман эсен жашагыла. Баарыңарды жакшы көрөм. Assalamu alaikum.